Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн 1 февраль спорт ортосунда Гүлжигит Сатыбеков агабыздын жеке концерти болуп жатат. Бүгүнкү концерттеги эң кызык учурларды сиздер менен бөлүшүүгө аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Концерт боюнча бисмилла деп концертти баштар алдында турабыз. Бүгүн биринчи күн. Сиз алып баруучусуз да? Ооба, алып баруучунун кызмат менде. Дайым Гүлжигит агабыздын концерттерин көпчүлүгү кулдулдар алып барат. Анан быйылкы жылкысы мага насип кылган экен. Бүгүн ушул бисмиллада алып барып баштайбыз. Анан Гүлжигит акенин өзүнүн сөзү бар. Жана ар бир куудул алып баруучусу чыкканда бул чоң келиним болот дегендей, бүгүн Гүлжигит агабыздын концертинде жаш келини мен кудубай буюрса. Жакшы, сонун Сатыбековдун эң жакшы көргөн чыгармасы сизге кайсы чыгармасы? Магабы? Баары эле бири-биринен жүрөгүңүзгө жакыны. Жүрөккө жакыны, баары эле жүрөккө жакын. Ар бирине өзүнчө токтолуп кетсең, баары эле жүрөккө тиет да. Анан өзгөчө суроо болсун, сүйүү, достук же акча? Сүйүүдөн көп нерсе жаралат го дейм. Чоң рахмат. Саламатчылык, жакшы. Концерттиңиз сонун өтүп атат. Бүгүнкү концертиңиз жөнүндө өзүңүз бир сөз айта кетсеңиз. Концертти кандай десек, концерт мен бул салтка айланып калды. Жылда 1-2 февралда көрөрмандар менен ушундай ырмайлап турабыз. Көрөрмандар менен жылына бир жолу жолугуп турабыз. Ошол салтты бузбай, быйылдагы бар. Сонун. Анан мындай суроо болсун. Сахнада жүргөнүңүзгө көп эле жылдын жүзү болуп калды. Анан кийин эң биринчи жолу сахнага чыкканда кандай сезимдер болду? Же толкунданып, ырыңыздын сөздөрүн унутуп койгон учурлар болду беле? Кандай учурлар болду эле? Ал убакта сөздөрдү унутпайт элек, себеби эмне толкундаулар болчу. Азыр унутуп калдык. Көпчө болду. Себеби ооба, баягы мурдагы эскирларыбызды көп суранып калышат. Сөздөрдү унутуп калат экенбиз кээде. Байкасак, ырларыңыздын көпчүлүк бөлүгү кайгылуу ырлар экен да. Анан кийин ырлар өзүңүздүн жашооңузга байланыштуубу, жашооңуздан алынганбы, кандай? Сен бул чыгармадан ар кандай каарман издейсиң. Ошол каармандар менен өзүң жолугу сүйлөшпөсөң дагы мындай бир образын кийип жашайсың деген маани. Жашооңузга тиешелүү эле эмес демек, Андай жок. Сонун. Деги эле ушул ырчылык чөйрөсүнү, ырчылык кесүүнү аркалап калдыңыз. Буга ким түрткү болду? Же туугандарыңыздан, жакындарыңыздан ырчылар бар беле? Үйдө баары ырдашат. Апам дагы сонун ырдайт. Бир туугандарымдын баардыгы ырдашат. Ошол бул өнөрдү мага бериптир Кудайым. Сонун. Чоң рахмат, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Анда концертиңиз жакшы болсун. Ийгилик болсун. Бүгүн Кудай буйруса Гүлжигит Сатыбеков агабыздын келини ролду мен ойнап берем, Кудай кааласа. Ассаламу алейкум, урматтуу, кадырлуу кары жаштар, кымбаттуу замандаштар. Сиздер менен мына ушундай Кудайдын улуу күнүндө маңдай тескей жүз көрүшүп отурганыбызга жаратканга мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Жараткандын жеткизгенине, көрсөткөнүнө шүгүр кетирип, бир болча акында. Хош келипсиздер. Ырларыбыздан бир салман болсо дагы жашоо тапкан ушу Гүлжигиттин концертине барам деп келген биздин көрөрмандарга дагы бир рет таазим. Баскан бутуңуздарга
саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Саламатчылык. Бизде сон барды. Манайыз дагы сонун концертке өтө катуу даярданып келдик негизи. Жакшы. Бүгүнкү концерт боюнча бир эки сөз айта кетсеңиздер. Кандай болот деген ойдосуздар? Өтө жогорку деңгээлде болот негизи бүгүнкү концерт. Мен ишенем. Бул жигиттин концерттери жылдагыдан эле өзгөчө. Жылда аншлаг, жылда сонун. Жакшы. Менимче Гүлжигит ага менен дайыма эле чогуу жүрөсүздөр. Бир ушундай өзгөчө суроосун Гүлжигит агабыздын туулган күнү качан? Туулган күнү мен точно билбейм экен. Мен качан эле? Январь 8-январь беле? 8-январь? Мен билем. Ошол Гүлжигит Сатбеков агабыз менен дайыма эле чогуу биргеликте жүрөсүздөр. Сиздер жактырып сүйүп уккан эң жаткан ыры. Жаңы чыгармасы чыгат бүгүн. Бирок аны эч ким уга элек. Бүгүн мен ошол чыгармасымды прям сахнада ырдап атканын көргөндө кайчу. Бүгүн биздин көрөрмандарга бир куплет ырыңыздарды арнап берип коюңуздар. Гүлжигит Сизден болсун. Сатыбековдун анда. Ассаламу алейкум, кыргыз элим аманбы? Амандашсам жаманбы дегенде. Мен ошол Каракаш аттуу ырын аткарам. Буюрса жаңы аранжировка менен келдим десем болот. Чоң рахмат. Саламатсыңарбы, куш келипсиңер. Бүгүн эми концерт тууралуу эмне дейбиз? Концерт жыл сайын салтка айланган. Билесиздер, жыл сайын салтка айланган. Быйыл дагы ошол амандык менен жаңы жылга кирип, ошол салтка айланган чыгармачылык кечени дагы өткөргөн турабыз. Адаттагыдай эле концерт сонун болот, кызык болот деген ишеничте. Жакшы болот, келген эл бизден ыраазы болуп кетет деген үмүттө турабыз. Гүлжигит Сатыбеков негизинен жыл сайын эле концерт уюштурат. Анан бүгүнкү концерттин башка концерттерден айырмасы? Бүгүнкү концерттин башка концерттерден айырмасы бүгүн Гүлжигит Сатыбеков ырдайт. Башка концертте башка кишилер ырдайт эле. Бүгүн Гүлжигит Сатыбеков ырдайт. Анан айырмасы эми ошол жандуу, анан ошол карапайым элге ылайыкташкан. Өзү Гүлжигит акемдин өзүнүн бир аурасы бар, өзүнүн сахнадагы баягы эл менен иш алып баруусу өзүнчө бир формат. Андыктан бул концерттин айырмасы ошол Гүлжигит Сатыбековдун чыгармачылык кечеси болот, сонун болот деп ойлойм. Жыл сайын эле байкашууча сиз Гүлжигит Сатыбековдун концертине катышып келесиз. Анан жандуу ырдаганды жактырат Гүлжигит Сатыбеков негизинен. Анан азыркы учурда ушундай закон кирген, фонограммага тыюу салынган деген. Ошого айтчу оюңуз? Эми мыйзам баарынан биринчи турат. Анан мыйзамга баш ийгенге баарыбыз тең билдеттүү, ошондуктан мыйзамга баш ийип концертибиз бүгүн оркестр, живой жандуу эстрада оркестр менен коштоосунда болот. Салам тобу менен биргеликте иш алып барабыз. Концерт бүгүн ошондуктан өзгөчө болот, живой болот. Анан өзгөчө сурообуз, акча, достук же сүйүү? Сүйүү да. Анткени сүйүү болсо достук болот, сүйүү болсо Акча болот. кубаныч болот, сүйүү болсо жакшылык болот, жакшылык болсо достук болот, достук болсо акча болот. Сон болду. Чоң рахмат. Сиздерге да ийгилик, рахмат.
buydu. Ekovun ten bağı olamdı. Anıkkan jegendi jiniyerip, jolu bolsa bir yerde, kol bir yerde, jengemirde otur. Kapayla bağlara öğreşim. Anıkkan jegendin kıyışık jolu, çıkar jorunu, baykuş jegeni, baykuş jegeni. Bir katındı bağlar içmesine, ey tüpek jegeni.